Кече бүгүн эртең программасын сиздерге сунуш кылабыз. Микрофондо Майраш Базлакунова. Ал эми бул программабыздын бул жолку мейманы КСДП фракциясынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Абдывахап Нурбаев. Саламатсызбы, Абдывахап мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык. Бүгүн сиз менен саясаттын талылуу бир маселелери тууралуу ачык маек куралы деп чечтик. Суроолорубузга ачык, так жооп берүүгө даярсызбы? Аракет кылабыз. Анда маселенин ток этер жеринен эле баштайлы. Мына өкмөт башчы өзүнүн программасын, курамын, түзүмүн сунуш кылып, жума күнү аны эл өкүлдөрү дээрлик көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Бирок бир топ депутаттардын арасында ошол өкмөттүн курамына, мүчөлөрүнө, алардын иш билгилиги боюнча дагы мындай бир топ сын пикирлер айтылды да. Сиздин купулуңузга жеке толдубу? Эми мындай сын пикирлер бардык өкмөт шайланганда айтылып келет, анткени бардык адамга, бардык депутаттарга да жакпайт. Мен ойлойм, бул өкмөттө жакшы бир үмүт берген, жакшы кадрлар да бар. Мисалы үчүн ошол эле биздин коллегабыз Алтынай Сейитбековна соц тармакка барганы бул жакшы нерсе, анткени ал депутат айым мындай прогрессивдүү көз карашта жаңы нерсени киргизе ала турган адамдардан да. Ошол эле биринчи вице-премьер Боронов, ал ошо эң көп иштеген, анын эң тажрыйбалуу, эң таза адам деп эсептелинет. Ошондой алыш күчөн киши бар. Бирок ал кызматка баратып, мен кайсы тармакты башкарарымды билбейм деп айтканымдай суроо жаратты да. Эми ал анткени ал премьер-министр бөлүштүрөт да. Премьер-министрдин алдын ала бир нерсени айткысы келген жок да. Эми алдын ала сүйлөшүлгөн. Кийинки жаш десем, анан Ош шаарында вице-мэр болуп иштеп аткан Замир Марипбаевич Аскаров деле ошол тармакта иштей турган тажрыйбасы жаш, бирок тажрыйбасы бар адамдар келди, үмүт кылып турабыз. Бирок өкмөттүн негизги милдети бул экономикага өзгөчө көңүл бөлүү да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Негизи багы кесиптик түздөн-түз профессионалдык өзүнүн тандап алган кесиби боюнча айтканда, алардын көпчүлүгү экономист эмесчи, реалдуу экономиканы билбегендер деп дагы айтып жатышат. Бул чындыкка дал келеби? Жок, ал өкмөттүн негизги азыркы убакта айтып атпайбы көп ишкерлер, элдер, өкмөт бизге тоскоол кылбасаңар, биз өзүбүз эптеп кетет элек депчи. Мен ойлойм, ошол бюрократия, чиновниктик баягы характер бар адамдардан алысыраак болуш керек. Анан негизи министр бул жетекчи, бул менеджер болуш керек, ишти уюштура билиш керек. Ал өзү эч качан ошол ар бир мыйзамга, ар бир нерсеге киришпейт, жалпы негизги багытты берет, ого алдындагы профессионалдар ошону ишти кылыш керек. Анан дагы бир суроону берейинчи. Өкмөттүн ушул тандоо эмне үчүн абдан шашылыш болуп кетти да? Эми бул жерде акыркы убактагы ошол премьер-министрди кетире электе эле дароо өкмөттүн курамын бекитебиз деп чыктыңыздар. Менче сиз Ошто командировкадан учуп келдиңиз окшойт. Эми мындай да, азыркы тала жумуштары башталып атат, айдап себүү, жазгы иштер башталат. Анан ар бир убакыт кымбат, ар бир күн деле кымбат. Ошон үчүн боло турган нерсени эртерээк болуп турган жакшы. Анан менин оюмча, эгер көбүрөөк чогулсаң да ошондой содалашуу, ар кандай оюндар, интригалар көп боло берет эле. Ошол эле адамдарга баягындай кара пиар чыгарат эле. Ошон үчүн боло турган нерсени эртерээк болуп турган жакшы го. Тандоо шашылыш болуп калган жокпу сиздин оюңуз боюнча? Эми бул тандоо боюнча ошол премьер-министрдин кандидатурасы боюнча Абылгазиев боюнча мурунтан эле сөз болуп келип аткан. Эгер ошол Сапар Исаков кетсе, Абылгазиев болот экен деген сөз депутаттардын арасында мурунтан эле сөз болуп аткан. Анан ал шашылыш болуп. Өкмөттүн мүчөлөрү жөнүндөчү дегеним, мисалы өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөгөндөн кийин бул өкмөттүн курамына дагы ишеним көрсөтпөө дегенди билдирет да. Эмне үчүн толугу менен алмаштырууга негиз болгон жокпу же? Бул суроо ошол парламентте да берилди премьер-министрге. Анан ал айтты, туура бизде да убакыт аз болду, бирок биз алмаштыра тургандарды дагы эле алмаштырабыз деп айтты. Демек кайрадан каралат экен да? Эми кээ бир мүчөлөрү каралышы мүмкүн. Жеке өзүңүз ар бир өкмөт мүчөсүн карап көрдүңүзбү? Кандай келди, кайсы тармакка келди деп? Эми мен негизинен көбүнчө экономика менен билим берүү тармагына көп басым жасап келип жүрөм өзүм. Анан мен билим берүү министри Гүлмира Каримованын ордунда алганын жактырдым. Анткени ал айым акыркы убакта ошол жакшы нерселерди өткөрө баштады. Биз ал министр менен Финляндияга барып ошол жактын тажрыйбасын көрүп келгенбиз. Мына мектептерде англис тилин көбөйтө баштады. Анан быйыл биринчи жолу республикалык олимпиада тест түрүндө өттү, баягы көз карандысыз уюм өткөздү. Анан мындай баягы окуучулардын ошол министерство билим берүү тармагынын жетекчиликке ишеними арта баштады. Бул жакшы нерсе. Анан эми кээ бири көрбөшү мүмкүн, бирок жакшы иштер кетип атат ал жерде. Ошол эле университеттер, мектептерге баарына көз карандысыз аккредитация кирип атат. Анан азыр жакында буюрса бир мыйзам даярдап атабыз, ошо PhD'ни баягындай признание кылып ошон биз
бизге ошол PhD ошондо сырттан бүтүп келген балдардын ошол илимий даражасын таануу боюнча болот. Бул жакшы нерселер. Кандай ойлойсуз, мисалы өкмөттүн баягы экономиканы алдыга сүрөш үчүн өкмөттүн өзүнүн ишинде мындай абдан көп кадрлардын чоң армиясы иштеп жаткандыгы жөнүндө айтылып келет да. Өкмөттүн оптимизация жасоо аракети эмне үчүн ийгилик бербей, натыйжа бербей жатат? Мен өзүмүн ошол талкууда сөзүм айттым. Абылгазиевке бул биринчи кезекте компактуу чакан өкмөт болуш керек. Анткени мурунку премьер-министр дагы, мурункулар деле кээ бир идеяларды өздөрү премьер-министр болуп өткөрө албай келди. Бул көп чиновник, көп бюрократия да. Биз кичинекей 6 миллион калкка ошол 22 өкмөт мүчөсүнүн кереги жок да. 4 вице-премьердин кереги барбы? Кереги деле жок мындай караганда. Кайра ошол министрлердин эле полномочиясын чоңойтуп, анан чакан өкмөт болсо бир чечим чыгарууда тез болмок да. Мен бир 4 сунуш бердим. Биринчиден, бул өтө чакан, компактуу өкмөт болсун. Ошондой идеялар тез кетет. Экинчиден, бул ачык өкмөт болсун, электрондук өкмөт киргизиш керек. Анткени карап көрсөңүздөр, эмне үчүн элде депутаттарга сын пикирге, анткени депутаттын ар бир айткан сөзү түз эфирде эл көрүп турат. Сөзүн чыгарган мыйзамын баардыгын өкмөттүкүн эч ким билбейт. Кайсы министр кайсы токтомго кол койду, эмне чечим кабыл алды. Эгер эл ошонун баарын билип турса, биз мисалы үчүн Эстониянын мисалын алсак болот да. Эстониянын министри айт, мен дейт, эгер интернет болсо, поездде кетип атат да, самолетте кетип да, кагаздарды коюп кетип берем дейт. Бизде министр бир жака кетсе 10 күн күтүшөт да. Эң башкысы, мен айттым, эгер канчалык ачык болсо, элдин көзөмөлүндө болот, анан граждандык коомдун көзөмөлүндө болот. Бизде граждандык коом Кудайга шүгүр күчтүү, анан ошолор жаман ишке бара албайт. Премьер-министрге айттым, өзүңүзгө эле иштеш оңой болот, коррупция азаят деп. Бул сөз, анткени коррупция менен эң чоң күрөшүүнүн жолу бул ачыктык, айкындуулук. Элдин көзөмөлүндө болуш керек. Үчүнчүсү бул өсүүнүн өкмөт болуш керек. Сөзсүз баягы эркин соода саясатын жүргүзүш керек. Жакшы инвестициялык климат түзүш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ошол эле Doing Business рейтинг карап, ошого иштеш керек. Тапшырма бериш керек. Дүйнө жүзү тааныган рейтинг бар. Экинчиден, ошо ачык асман саясатын киргизиш керек. Ойлоп көрсөңүздөр, биз туризмди өнүктүрөбүз дейбиз, бирок бизге Европадан бир да түз рейс келбейт. Бай адамдар андай Стамбулга же Москвага ал жерде 5 саат күтүп анан келбейт. Алар өздөрүнө жакшы шарт болгон жерге келет. Эгер бир ачык асман саясатын киргизсек, мына мен Грузиянын, Кореянын, Сингапурдун мисалдарын окуп бирок карап чыктым. 4-5 эсе көбөйүп тур ошол жерде. Аэропорттун бюджети, бюджетке келген акчалар. Эгер бизде ачык асман, биздин географиялык абалыбыз өтө жакшы жерде жайгашкан. Эгер ошол биз ачык асман саясатын киргизсек, биринчи туризм өнүгөт, экинчиден бизде жаңы жумуш орундар түзөт, үчүнчүдөн бюджетти кошумча акчалар түзөт. Эң негизгилеринин бири дагы, төртүнчүсү бул адилеттүү өкмөт болуш керек. Ушуга чейин укук коргоо органдарында жүзгөн реформалар натыйжа берген жок. Мурун кандай тажрыйба коррупция болбосо ошол эле уланып атат. Эч нерсе азайган жок да. Ошон үчүн ал эң негизги себептердин бири ошол реформаны ичиндеги профессионалдар жүргүзгөн жок да. Сырттан жүргүзүштү. Ошон үчүн мен ойлойм, анан эң негизги нерсе бул билим берүү тармагына көңүл буруш керек. Анткени мамлекеттин келечеги жаштардын билим деңгээлине жараша байкалат. Азыр мамлекеттер көбүнчө өзү курал менен, армиясы менен атандашпай калды. Ошол билимди, элдин жаштардын билим деңгээли менен дайгашып калды. Биз 10-15 жыл кийин талап боло турган билимди жаштарыбызга бере албасак, биздин балдарыбыз көчөдө калат. Ошон үчүн мына ушул нерселер менен биз айттык, бирок ушуну контроль кылабыз. Ушунун үстүнөн биздин сунуштарыбыз өттү, карабызчы. Жогорку кеңеште ушу ачык асман саясатын көптөн бери сиз көтөрүп келе жатасыз да. Анан бирок бул чыны менен эле ишке ашып кетерине ишенесизби? Дегеним, Кыргызстанда буга көпчүлүк баягы ошол эле авиакомпаниялар, башкалардын көпчүлүгү каршы болуп келет да бул саясаткачы. Авиакомпаниялардын жетекчилери каршы болуп кетти, анткени алар өздөрү алып аткан ошол пайдадан жеке кызыкчылык бар. Анан бул жерде ошол 2-3 авиакомпаниянын кызыкчылыгына караганда 6 миллион элдин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Акыркы эле мына Баткенге кетип атат бир самолет мотору бузулуп кайра кайтып келди. Бул дагы Кудайга шүгүр, бизди Кудай эле сактап атат кыргыз элин ушундай нерседен. Анан карап көрсөңүздөр, биздин кыргызстандыктар Алматы аркылуу же Ташкент аркылуу учат. Анткени ал жакта арзан. Бизде андай эмес, аларда түз рейс бар. Ошол Корея, бизде эле депутаттар Кореяга же Европа барсак, же Алматы же Москва аркылуу учабыз да. Эмне үчүн биз түз учсак болбойт? Акчалар ал жака кетип атат. Анан биз азыр уже өкмөт да бир ушу менен даярдап, ошол долбоорун даярдашкан, чыгара алышкан жок. Бирок жогорку кеңеште да бизде төраганын алдында бизнес кеңеш бар. Биз даярдадык, буюрса бир айдын ичинде ошо мыйзам долбоорун чыгарабыз. Кечээ бүгүн эртең программасынын бүгүнкү мейманы КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Абдывахап
Турбаев уланталы программабызды. Абдывахап мырза, мына мурунку премьер-министр Сапар Исаковду кетирүү маселесинде жогорку кеңеште бир топ саясий оюндар болуп кетти деген пикирди эксперттер дайыма айтып келе жатышат да. Дегеним, буга чейин ошо коалициялык көпчүлүк Сапар Исаковдун отчетун канааттандырарлык деп таап, ал эми эки баягы оппозициялык фракция ишеним көрсөтпөгөндөн кийин эле ошол көпчүлүк коалиция аны колдоп коштоп кетишти да, же көпчүлүк коалиция бул пикирге туруштук бере алган жок. Эмне үчүн тез өзгөрүп кеттиңиздер? Биринчиден, бул 2007-жылкы баягы отчетун бекиткендиги бул ал убакта 4 ай эле иштеди мурунку премьер-министр. Бирок сиздер ага эмес Сапар Исаковдун ишине баа бердиңиз. Жок, биз өкмөттүн 2017-жылкы ишине баа бердик. Ал да Сапар Исаков 4 ай иштеген. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Жок, канааттандырарлык деп тапканыңыздар. Тапканыбыз анткени. Анан негизги бул ошол убакта көп сөздөр айтылган. Анан бирок ошол негизгиси турмушка ашкан жок да. Ошол өкмөттүн бир чечимин Нарындагы же Баткендеги же бир Жалал Абадтагы бир айылдагы адам өзүнө эч нерсе сезе алган жок да. Сөздөр болуп атты, бирок иш ашыруу жолдору болгон жок да. Анан бул өкмөттүн башчысы дагы эми кеткен адамдын артынан жаман сөйлөшкөр өзүнүн кичине тажрыйбасыздыгын көрсөтүп койду да. Анткени эл менен иштеп, ошол бир нерсени өзү башынан өткөрүп, ошол бир нерсе мындай тажрыйба жок болгонун көрсөтүп койду. Жок, коалициялык көпчүлүк биринчи канааттандырарлык деп таап коюп, анан кийин кайра үчүн ишеним көрсөтпөй койдуңуз. Ал коалициялык көпчүлүк 2017-жылкы жалпы өкмөттүн отчетун канааттандырарлык деди. Ал жерде азыркы ошол кеткен премьер-министр 4 ай иштеген. Ал 8 ай башка иш болгон ал жерде. Ал жерде көрсөтүшкө да жакшы болчу. Анан жалпы быйылкы иши кошулуп туруп, анан ошо менен кетип атат иш. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев менен болгон баягы ошол жолугушууга акыркы ирет сиз катыштыңызбы, болдуңузбу? Жок, мен катышкан жокмун. Парламент өзүнүн принциби жок экендигин көрсөттү ушул ирет дегенге кандай карайсыз? Ал кандай деңгээлде көрсөттү? Принцибин көрсөттү. Улам бир башка чечимдерди кабыл алып батты деп. Жок, мен ага кошулбайм. Парламент ошол өзүнүн милдетин аткарып атат. Эч мыйзам бузулган жок, Мыйзам бузулган жок. Эми ушуну менен, ушул сыяктуу жагдайлар менен мурунку президент менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы кандайдыр бир жикке же тирешүүгө чекит коюлду деп ойлойсузбу? Мен коюлду деп ойлойм. Ооба, бүттү эми. Эми иштейт. Анткени мурунку премьер-министр деле азыркы президент менен тил табыша албай эле ар кандай чечимдер болуп атты. Эң акыркы чечими сиз айткандай ошол уже баягы ачыкча болуп кетти да. Президент ошол иштей албады деп бир адамды иштен алса, аны кайра премьер-министр башка ишке жетекчи кылып коюп атканы менимче ачыкча болду. Анан парламентте карады, анан карап туруп эми мындай тирешүү боло берсе, бул элге да зыян болот, анан эч кандай инвестордар да келбейт да бизгечи. Ошон үчүн чекит койду да, анан кете турган кетти. Азыр көпчүлүктү, мисалы жалпы элди, мисалы журналисттерди деле ошол жогорку кеңештеги КСДПнын кийинки тагдыры кызыктырбай койбойт экен да. Макул, фракциянын дээрлик көпчүлүк депутаттары азыркы президенттин ишмердүүлүгүн колдоп, ага жардам бергиси келип жаткандай. Бирок КСДП биз билебиз абдан чоң финансылык дагы, башка ресурстары дагы абдан бай партия болчу. Тагдыры кандай болот? Мурунку президенттин колунда же ага көз каранды болосуздарбы, же белгисиз басыр? Азырынча белгисиз. Мен ойлойм, бул жерде мурунку президент менен азыркы президенттин сүйлөшүүнүн негизинде чечилет го депчи. Сүйлөшүү болот деп ойлойсузбу? Бул партиянын тагдыры чечилиш керек да бар. Эгер андай болсо, анда бул партиянын келечеги кыйын болуп калат. Азыр жаңы партия түзүлүшү мүмкүнбү? Кийинчерээк келечекте ушул эле КСДП фракциясы КСДПга эми кошулушу кыйын болуп калды да. Албетте мүмкүн. Түзүлүшү мүмкүн, бул реальность. КСДП партиясы менен кандай мамилеңиздер бул фракциядагы депутаттар? Фракцияда мамиле жакшы эле. Фракция андай эле бөлүнүп чарылуу, андай бундай деле жок, билине элек анан. Оппозицияга өтүү реалдуулугу барбы КСДП партиясынын? Эгер ошондой жагдай болуп калса өтө берет. Эми ал жерде азыр мынандай да. Жогорку кеңеште бул фракция, партия дегендер бул биринчи, экинчи жылы иштейт экен, анан кийин карап туруп эле уже депутаттар пикирлеш болуп калат экен. Мага башында келгенде бир депутат тажрыйбалуу менен пикирлеш болуп калабы? Же башка партиялар менен? Жок, партиянын ичиндеги депутаттар мындай өздөрүнүн фракциясына карап эле кээ бир чечимдерде ошол ар партиядан бириккенде, фракциядан бириккенде өчө пикирлеш болуп калат да, мисалы үчүн. Мага башында келгенде бир тажрыйбалуу депутат айтты, ишенбедим, бир ошого барып атат да. Азыр
мисалы үчүн карап туруп эле ошол эле оппозиция бир депутаттын деле бир жакшы идеясы болсо башка партиялардын ичиндеги адамдар ошону колдой турган нерсе. Сөзсүз эле менин фракциям муну мен каршы чыгышым керек деген нерсе жок да. Бизде СДПК деле биз өзүбүз каалагандай шайлайбыз. Менин оюм ушундай, мен өзүм билем деген нерсе бар да. Фракция чечсе ошону 100% колдойт деген жок да. Мисалы сиз ушу жогорку кеңешке келгичекти бир 3 жылдай Ош облустук кеңешинде депутат болуп турдуңуз да, шаардык кеңеште. 7 жыл. 7 жыл болуп турсуз. Бирок мен өмүр баяныңызда 3 жылда окудум эле. Айтыңызчы, мисалы сиз жогорку кеңешке келгенде өзүңүздү саясатчы катары толук быштым деп эсептейсизби? Жок. Анткени бул жерде эң биринчи мен чындап Ош шаардык кеңеште эки чакырылышта депутат болгом, бирок жогорку кеңешке келгенде эми мен кичине даяр болсом керек деп ойлогом, бирок бул жерде өтө чоң нерсе экен. Бул жерде чоң тажрыйба керек экен. Бул жерде ошол канча окусаң дагы, башка болсоң дагы ал башка, тажрыйба башка экен да. Анткени биз кээ бир нерсени мындай түз эле айтып коебуз, тажрыйбалуу депутаттар публикага карап туруп, жага турган кылып айтат да. Бул нерсени анан публикага ойногонду да билиш керек. Билиш керек. Биз андай эмес, түз эле ошо ишчилсин деп, анткени эл сөз кылат экен, анан эл ошого отчет бериш керек экен. Эл айтканда сен иштебей атасың, сен иштеп атасың деп барат. Анан экинчиси, кээ бир мыйзамдарда эми биз юрист эмеспиз да, мындай профессионал юрист эмеспиз да. Бирок ошол жерден мына 2 жыл, 3 жыл кетти, кичине такшала баштады. Толук деп айтып, мен такшалдым, мен тажрыйбалуу депутат болдум деп айтыш кыйын албетте. Интрига бул жогорку кеңеште көп бекен же шаардык кеңеште беле? Эми шаардык кеңеште ал интрига деле жок, бюджет 1 миллиардга сом жакын, анан 5 колдой бересиң, 2 айда бир жолу чогулуп коесуң да. А жогорку кеңеште бул мамлекет деңгээлде баардык маселе ичинде болуп аткандан кийин бул жерде баардык нерсе ушул жерде. Сиз баягы сыртта жогорку кеңешке келе электе сыртта туруп мындай жогорку кеңештин баардык чакырылыштарынын профессионалдык деңгээли, кабыл алынып аткан мыйзамдарга баам салып турчусуз да, анткени саясатка келериңизди билгенсиз да. Ошондо азыркы кесиптештериңиздин деңгээли жөнүндө кандай ойдосуз? Эми мен өзүм кесиптештерим жөнүндө бир терс нерсе айтсам туура келбейт го, бирок жогорку кеңеште эле андай дегенмен өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша иштеп атат. Анан ошону мурунку кийинки чакырылыштарга салыштырабыз. Мурунку чакырылышта негизи мындай экен да, жогорку кеңештин ичинде оппоненттер күчтүү болсо иш жакшы жылат экен, сөзсүз. Анан бул биздин чакырылышта ошол Текебаевди камап койгондон кийин ошол кичине оппозиция анан неме болуп калды, күчсүз болуп калды. Анан негизи эле бийликке ыктап кетти. Эки оппозициялык партия дагы менин жеке оюмча өзүнүн оппозициялык ролун аткара албай калды да. Кээде биз позицияда туруп көпчүлүк кайсы турганда бизден мурун алар баягындай айтышы керек турган нерсени наоборот алар бизден мурун мактап жактап жатып калганда мен таң калат болчумун да. Алар оппозиция болсо эмне үчүн мындай кылып атат? Анан добуш берген деле биз көпчүлүк өзүбүзгө добуш берсе алар деле макул деп добуш берип койгон окуялар болот. Ошон үчүн эгер ошол баланс болуп туруш керек экен да, сөзсүз каршы чыгып айтып деп турса, анан ошондо иш жылат экен. Бардыгы эле колдой берсе анда тез эле бузулат экен да. Азыр Ата Мекен менен Өнүгүү Прогресс ошол оппозициялык фракцияда калды. Ал фракциялардагы депутаттардын саны деле аз эле да, билесиз. Анан булар чыны менен эле бийликке реалдуу оппозиция болуп бере алабы же бийликти ыктаган эле баягы топту түзүп береби? Ата Мекен болуп бере алат. Анткени ал жерде тажрыйбалуу депутаттар турат. Эң башкысы биздин 2 жылдан кийин уже сурок бүтөт да, иштеш керек, элге көрүнүш керек. Мен очу болот оппозициянан азыр көп эле оппозиция болот, эми көрөсүз, мурункудай болбойт. Анткени баары кийинки шайлоого келгиси келет. Баары эл алдына чыгып бир эмени мынаны кылдым деп айткысы келет. Ошон үчүн азыр эми кызык эми башталат го. Мисалы, ошол Республика Ата Журт фракциясынын көпчүлүк коалицияга кошулушунун кандайдыр бир себебин көрдүңүзбү сиз? Эми бул бийликке эң биринчи нерсе бир аракет болдубу? Жок, азыркы өкмөттүн стабилдүү болушу болду окшойт. Анткени 4 партия көпчүлүк коалицияда болсо, эгер ичинен бирөө чыгып кетсе деле көпчүлүк коалиция сакталып кала берет деген принцип болду окшойт. Анткени ушул өкмөт эми көбүрөөк иштеп берсе деген үмүт болду окшойт. Бул тилек ошол Республика Ата Журт фракциясынын өзүнөн чыктыбы же бийликтен айтылгандай сөз, каалоо, ниет болду беле? Өзүнөн чыкса керек менимче. Сиз ал тууралуу билбейсиз? Жок, аны толук билбейт экенмин. Анткени бийлик ачса деле алар оңой менен өтө бербейт да. Анан менимче алар өздөрү деле кызыктар болуп, кээ бир идеяларды ошо аткаруу бийлигинин адамдары жөнөтүп, ошону кылайлы деген ой менен болду го менимче. Уланталы программабызды сиз угуп жаткан кечээ, бүгүн, эртең саясат тууралуу ачык талкуу. Студиянын мейманы КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев. Абдывахап мырза,
негизи бизнестин адамдары жогорку кеңешке келгенде мындай өтө этият болуп кыймыл аракетинде жүргөн турганы, сүйлөгөн сөзүндө өтө этият болушат экен да. Сиз деле бизнестин адамысыз. Эмне үчүн экен сиз табиятынан байкап, анализ жасап көрдүңүзбү? Чоң бизнесмендер бийликтин айтканынан коркуп, эң биринчи нерсе бизде адилеттүү соттун жоктугу. Анткени бийликке каршы сүйлөсөң, бийлик каалагандай жол менен сага бир баягындай мыйзам бузуу жолун таап туруп, сага иш козгоп коюшу мүмкүн деген түшүнүк бар. Ошол эле аракетте. Ошол анткени бийлик ар дайым колдонот да. Ушул сыяктуу пикирлерди мисалы жогорку кеңеште мурунку президент Алмазбек Атамбаев иштеп турганда эмне үчүн айткан жоксуздар? Бул нерселер айтылып атты баягы, бирок бизде мына реформа башталып атат деп, ошо сот реформасы болуп атат, бирок жыйынтыгы чыкпай атат да. Аны жаңы кодекстер кабыл алынды, өзүнчө бир комиссия түзүп иштеди, бирок жыйынтыгы болбой атат. Акыркы 10 жылдан бери реформа жөнүндө айтып келатпайбызбы? Бул жерде эл аралык нормаларды, ошо көбүрөөк тажрыйбаны колдонуш керек окшойт. Анткени биз сот системасын оңдобой сайын ошол укук коргоо органдарда жалпы эле коррупция менен күрөш кыйын да. Анткени ошол эле ишкерге ошол орган барса, эгер сот адилеттүү болсо коркпойт да, көчөгө чыгарып коет. Мен сени сотто сүйлөшөм депчи. Ошол нерсе жок болуп атат да, сотторубуз аукцион болуп атат. Бирок ар кандай эле реформа жүрүп атат, жыйынтыгын карап турасыз үмүт менен, бирок акырында ошол нерсе жок болуп атат да. Мына акыркы ирет 8 февралда президент Сооронбай Жээнбеков ушул коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, сот, укук коргоо көзөмөл органдарындагы коррупциянын деңгээли жөнүндө баяндама жасады. Сиздин оюңуз боюнча азыр башкы прокурордун орду бош турат. Мына бир топ күн убакыт өтүп кетти, президент абдан катуу талдоо жүргүзүп ойлонуп жатса керек. Кандай адам келиш керек? Бул маселеге ушул жогорку кеңештеги тармактык комитет карап, мындай бир мүмкүн сизге бир айрым фигуралар же айрым бир персоналардын ысымдары белгилүү чыгар. Мен каалайт элем ошо саясатчы келбесе депчи, чыныгы профессионал юрист келсе, ал бардык нерсени өзүнүн жолунда ошо мыйзам чегинде кылса, ал кийин коркпой иштейт, кеткенде дагы ошо эч ким тийише албайт да. Анткени мына кеткен ген прокурорго мына Саида Салянова да ардеме кылып атышпайбы? Депутатынан кетти, бул Индира Жолдубаевандай кандай болот, карап турабыз. Негизи бул бирок ушулар сабак болуш керек. Мен ойлойм, профессионал келсе, саясатка аралашпаган, анан ичинен чыккан, ичинен ошол баягы ар бир тепкичти басып өткөн, анан таза адам, саясат менен эч кандай иши жок, мыйзам чегинде сүйлөшө турган адам болсо, ошол адамдын сый-урматы дагы болот. Ошол адам мамлекетке пайда алып келе алат да. Биз эртең ушу экинчи күнү тармактык комитет каралышы мүмкүн, үчүнчү күнү өкмөт отчет бизге ант берет деп атат. Ошол күнү биз ген прокурор маселесин деле карап калышы мүмкүн. Азыр талапкерлердин ысымдары барбы, белгилүү? Ар кандай мен деле сот тармактарды окуп атам, так пока белгисиз го. Эртең билинет го комитетте. Айтыңызчы, мисалы ушул системадагы реформалардын аксап жаткандыгын кантип алдыга жылдырса болот? Эмне жетишпей атат бизге? Кандай рецептти сунуш кыласыз? Эң биринчи бул ошолорго бир нерсе талап кылыштан мурун аларга шарт түзүп бериш керек. Айлыктарын көбөйтүш керек. Ошо Сингапурдун историясын, тарыхын карап көрсөк, ал ошол жетекчилер биринчи айлыктарын көбөйт, анан талап кылганда анан тууганына карабай, башкасына карабай, баарына мыйзам чегинде ошо жоопко тарткан да. Биз бирок айлыктарын көбөйтүп бериш керек. Ойлоп көрсөңүз, 15 000 сом, 20 000 сом айлык менен иштеп аткандар, бала чакасы бар, башкасы бар, жетпейт да. Курулушта иштеген балдар 30 000, 40 000 айлык алышат, жөнөкөй балдар. Мен ойлойм, биринчи шарт түзүп бериш керек, анан талап кылыш керек, анан ошолордун бардыгын ишин элдин көзөмөлүндө болуш керек. Камера коюп, керек болсо каалаган сот процессин же кандай болсо, ошол түз эфирден интернет аркылуу көрүп турат кылып коюш керек. Жогорку кеңештин айрым депутаттары өткөндө Сапар Исаковдун отчетун угуп жатканда ошол сот системасындагы бир кадрдык башаламандыктар жөнүндө да пикирлерин айтып өтүштү. Өзгөчө президенттин аппаратындагы бөлүмдүн жетекчисине карата сын пикирлер айтылды. Ушул жагдайга кайрадан талкууланып уланабы же ушу менен токтойсуздарбы? Ал эч качан токтобойт, ар дайым бул маселе көтөрүлө берет. Кайсы жерде адилетсиздик болсо, жогорку кеңешке келет, ал жерде айтыла берет. Менимче бул токтобойт, эч качан улана берет. Ошондой адилетсиз нерсе болсо айтылат да кайрадан элечи. Мисалы, ушул тармактык комитеттерде, жогорку кеңеште көп бири-бирине окшош мыйзамдар кабыл алынып жаткандай таасир калтырат. Кээде бир мыйзам экинчи мыйзамга каршы келет да. Анан мындай бардык мыйзамдарды кайрадан ревизия өткөрүү зарылчылыгы барбы бүгүн?
Эң туура жолу буга чейин, мисалы үчүн мен бир мисал келтирип кетейин. Ишкердүүлүккө байланыштуу 1000ден ашык ошол мыйзам, токтом, эрежелер бар экен да. Мүмкүн болсо мыйзамдар азыраак болсо элге жакшыраак болот кайра. Ал мыйзамды азайтып, баарын кичине кылып туруп, кайра компактный кылып иштеп чыгыш керек. Анан мыйзам алууну деле бизде эми өтө көп эле мыйзамдар кабыл алынат да. Бизде өтө көп мыйзам. Анан кээде 2-3 сөз менен деле келе берет. Ошо бир мыйзам ошончо убакыт кетет, ошончо эксперттердин убакыты кетет, башка кетет. Биз аны азайтып туруп, мүмкүн болсо. Бул эмне депутаттар сапат санга басым жасашабы? Мурунтан келип аткан, өкмөттүн да толтура сунуштары бар, мисалы үчүн кодекстер жаңы кабыл алынды, анан бизде конституция жаңы кабыл алынбады. Анан ошодон да толтура нерселер өзгөрүп атат да. Анан негизи бирок келечекте биз парламентаризмге экинчи чакырышта иштеп атабыз. Тажрыйба аз чындаганда. Анан биздеги ошол аппаратыбызда, өкмөт жогорку кеңештин аппараты да чын айтканда андай эле бир профессионалдык деңгээлге жете элек. Биз бирок өсүп атабыз, өсүш бар, бирок секин болуп атат. Келечекте мен ойлойм, Грузиянын биз барып көрүп келдик, мыйзамдар чакан гана. Ошондой мыйзам өтүш керек да. Уландалы программабызда азыр кыска жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин талкуубузга кайтып келебиз. Мейманы КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев. Абдывахап мырза, мына сиз шаардык кеңешке депутат болуп, тажрыйбаңызды эске алганда, айыл менен шаардын бюджетин кантип бекемдөө керек, кандай көйгөйлөрү бар, алар чечүү жолдорун жакшы билесиз да. Анан Кыргызстанда бар 80% айылдардын бардыгы дотацияда турат да. Алар бюджетке абдан чоң оорчулук келтирип атат да. Кыргызстанда быйыл болсо айылды өнүктүрүү жылы катары жарыяланды. Кантип өнүктүрө алабыз? Өтө жакшы маселени бердиңиз да. Децентралдаштыруу саясатын жүргүзүш керек. Эмне үчүн айыл өкмөткө, мен өткөндө ушул жогорку кеңеште ушуну көтөрсөм, айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөтүнүн деңгээли төмөн дейт. Албетте төмөн болот, алар эч кандай укук жок болсо. Өзүндай жакшы билимдүү балдар барбайт да. Ал жерде эгер аларга биз укукту көбүрөөк берсек, алар жоопкерчиликти берсек, эмнеден кылыш керек? Биринчи ойлоп көрсөңүздөр, айылда мектептер курулуп атат, ооруканалар курулуп атат, жолдор асфальт болуп атат. Анын бардык тендерин Бишкекте отуруп адам чечет. Анан сапасыз болсо, Бишкектин көзүн карап турушат. Эмне үчүн ошону биз тендерде ошол айыл өкмөт менен айылдык кеңештин депутаты, мектеп директору, айыл аксакалдарга айылдык кеңештин депутатынан бербейбиз. Эгер алар өздөрү тандап ошол курула турган куруучу компаниянын офисине барып техникасын көрүп тандап алса, анан сапасыз болсо эл ошолордон сурап алат. Биринчи жолу ката кетирет, туура. Экинчи жолу ойлонот. Ойлоп көрсөңүз, тендердин комиссиясы болгон, эмне үчүн мектептин полу чирип атат? Оңдо жагынан кандай эл барат да. Алар Бишкекке келип антып айта албайт. Бирок ошол чогуу жашагандар аны алып уялат да. Ошон үчүн буну сөз жүргүзүш керек. Бирок мына президент да ушун боюнча айтканда, мен да айттым эле өкмөт башчысынан мурунка, бирок жүргүзүшпөдү да. Сөз децентралдаштырууну жүргүзүш керек. Укукту бериш керек. Ошондо ал жерде бюджети көбөйүп, укук болуп маселе чече турган болгондо татыктуу, билимдүү кызмат кылам дегендер барат. Экинчиден, биздин укук коргоо органдарын айыл өкмөттөрү текшериш токтотуш керек. Текшерүүнөн башташ. Токтоттук деп атышат деп. Бул ишке ашпай атат. Ишке ашпай атат. Ошон үчүн атайын президенттин указы менен комиссия түзүлгөн, алар ушунун үстүнөн иштеп атат. Биздин коллегаларыбыз дагы бар. Мен өзүм дагы кагаз жүзүндө сунуштарымды бердим. Ушул баягы региондорду өнүктүрүү жылы боюнча мына уже 4 ай өтүп атат. Бул ошо өкмөттүн кичине шалаклыгынан болуп калды. Ошондой иш-чаралар болсо, ошону кошуп туруп ишке ашырыш керек да. Мыйзам түрүндө киргизиш керек. Качан гана ошол жергиликтүү бийлик өз алдынча иштеп, мен өзүм чечем деп кызыктар болгондо, ошол жерде өнүгөт ошолор болот. Мисалы өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кызматын негизи жоюш керекпи? Же бул зарылчылык барбы, аларды кармап туруу? Жеке оюмча анын кереги жок да. Мен мүмкүн болсо, биз качан ошол айыл өкмөттөрү көбүрөөк укук бергенде өздөрү чечип калат да. Мүмкүн керек болсо, акимчиликтер деле керек болбой, аны да көрүш керек келечекте. Ал үчүн бирок бул эң өтө баягындай сезимтал маселе. Сезимтал маселе экен да. Айыл өкмөттөрү бириктирип атканда бизде дагы баягы уруу бар, башка бар, ошол маселе көтөрүлүп кетет экен. Шайлоо келгенде эле ошол маселе көтөрүлүп атпайбы? Буну мындай караганда шайлоо бүткөндөн кийин тез арада кылыш керек экен. Анткени шайлоонун алдында бийлик дагы жаман көргүсү келбейт экен да.
Негизи бул институттун кереги жок, губернаторлук институт. Мен жеке оюмча бул губернаторлук институттун кереги жок. Бизде мүмкүн болушунча либеральный экономика кылып туруп мамлекетке киргизбей турган кылышыбыз керек. Эл өзү менен өзү эле болуп калды бизде. Айтып атпайбы ишкерлер жолука, бизге тоскоол эле кылбагылачылар депчи. Анткени мына биз бир ай болду, мен Сингапурга барып, Сингапурдун дагы өтө кызык болчумун, барып көрүп келдим. Сингапурга инвестор келсе, ал баягы бизде бирдиктүү терезедеп киргизген го, иш жүзүндө иштейт экен да. Мамлекет документин толук бүткөрүп берет экен. Сиз эч нерсеге жүгүрбөйсүз. Бизде 2 жылга чейин жүрүшөт, уруксат кагаз алыш үчүн. Мына ошонун башында, мисалы үчүн ошол Ли Куан Ю мамлекет болобу, болбойбу деп баштап атканда эле биз өндүрүштү батышка курабыз, шамал сырт мамлекеттен сыртка келиш керек деп, анан кийин ал инвесторлор барыптыр, мен эч ким келбептир. Анан келиптир дагы имараттардын коробкасын курган дагы таяр имарат сага бекер берем, сен ошол өзүңдүн оборудование алып кел, иштет деп алып келген экен да. Сингапурда 108 эл аралык банк бар экен, эң айлыгы азы $8,000 экен. Мына акча менен жашап, өздөрү болсо таза сууну Малайзиядан сатып алышат. Курулушканы куму жок. Бирок адам ресурсуна көңүл бурушканда бизде ошого нерсе кечкен. Эң негизги нерсе адам ресурсу. Эгер биз келечекте ошол бизде билимдүү жаштарды даярдап алсак, ошо менен өнүгүп кетебиз. Кандай ойлойсуз, элит жериндеги адамдар мындай абдан саясий жактан өтө активдүү, бирок элит ошол адамдарды айыл жашоочуларын деле, бийлик деле, депутаттар деле дайыма бир саясий процесс жакындаганда эстеп, ошол айылга барып, тиричилигин менен таанышып, алар менен тим эле укмуш болуп сүйлөшүп кетишет да. Эки өнүгүү нерсеси жолу бар да. Экономикалык өнүгүү, саясий өнүгүү деп. Саясий өнүгүү бизде өтө жогору турат. Негизи демократиялык мамлекеттерде ошондой болгон. Ошол эле Корея, Сингапурду карап көрсөк, алар биринчи экономиканы өнүктүргөн, анан кийин элдин сознаниесин көтөргөн. Бизде бирок эл тура эле кетип атабыз. Ошол бирок эң башкысы бизде муктаждык бар да, ошо шайлоодо башкада акчага анча-мынча кетип калган. Эгер биз орто классты көбөйтүп алсак, биз шахан жана орто бизнести өнүктүрүп алсак, аларды уже өкмөт дагы бийликти алдай албай калат, алар менен эсептешке туура келет. Ошон үчүн биз эң негизги нерсе, эгер мамлекетти өнүктүрө турган болсок, чакан жана орто бизнести өнүктүрсөк, алардын сөзсүз регионго дагы таасир этет. Мына ошондо бизде коом тез эле өнүгөт да. Азыркы жагдай кандай чакан орто бизнес? Азыркы жагдай кыйын. Анан кийин бизде ошол көбүнчө эле мына саясий окуялар, андай бундайлар тоскоол кылып атат. Анан бизде ошо инвестициялык климатыбыз жакшы эмес. Ошол эле ойлоп көрсөңүз. Акыркы мисалдар буга күбө болду. Эң биринчи биз азыр ачык асман саясатын киргизиш керек. Экинчи Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун курушубуз керек. Биз соода, экономикалык жактан дагы эле көз карандыбызга жете элекпиз. Биз ойлоп көрсөңүз, Казакстан жабылды, биздин канчалаган ишкерлерибиз банкрот болду. Канчасы айтылды, канчасы айтылбай ичинде калып кетти. Мен Россиядан бир самолетто бир жигит менен чогуу келдим Новосибирскеде. Мен $300,000 күйдүм дейт да. Мен дейт ошо бутка туруп 500,000 жеткирип өзүм айылыма дейт бир цех курам деп атканмын дейт да. Караңыз, бир гана нерсе. Ошон үчүн биз эң биринчи ошол башка мамлекетке чыга турган жолдорду күчөтүшүбүз керек. Сиз ушул көйгөйлөрдөн тышкары дагы өзгөчө мындай жаңы муундун билим алуусуна абдан кызыктар болуп күйүп келе жатканыңызды билем да. Акыркы жолу ушул эң билим берүүнүн сапаты боюнча Финляндия алдыда экен деп айтканыңызды укканым бар да. Негизи кандай ойлойсуз? Азыр айыл жериндеги окуучулардын билим деңгээли менен шаардагы окуучулардын билим деңгээлинин жакындыгы болуп теңелип калдыбы же дагы эле биз ошондой эле айырма барбы? Өтө чоң айырма. Биз билим деңгээлин карабасак, мамлекеттин келечегинде күмөн келет да. Анан бирок кээ бир нерсеге сөзсүз эле чоң каражат керек эмес экен да. Мисалы үчүн биз Финляндияга барып келдик. Биздеки деле эскиндей мектеп, парталары кычырап турат, краскасы өчкөн. Бирок ал жерде эки нерсе менен тарбиялайт экен баланы. Биринчиси бул ишеним, экинчиси сүйүү. Сенин колуңан келет, сен кыйынсың деп. Ар бир балага өзүнчө мотивация берет экен. Ар бир балага өзүнчө программа түзүлөт. Ал программа түзүлгөндө баланын класс жетекчиси, ата-энеси, мектептин психологу, анан бала өзү катышат экен. 16 сабактан 9-ун тандайт экен, бала өзү кызыгып катышат. Ошо балага анткени кичинекейинен ошо балага ошо инвестиция кылып, баягы адам ресурсуна көңүл бурат экен да. Ошо балдар бизде мен ошондо Финляндияга барып кийин ош шаарына барып ошол баардык мектеп директорлорун чогултуп семинар өткөрдүк эле. Анан сурап атпай, мыйзамды оңдоп бербейсиң. Мен айттым, анын аткарышын 70% мыйзам кереги жок экен. Каалоо керек экен адам өзүн. Анан бирок биз сөз мугалимдердин деңгээлин көтөрүш керек. Казакстандан 1000 мугалим барып Финляндиядан тажрыйба алып келиптир.
ойлоп көрсөң 1000 мугалим бар. Биз бара албасак да катя ошол жактан бул жакка чакырып мугалимдердин деңгээлин көтөрүш керек. Анткени Союз маалында, Советтер Союзу маалында китептин нормасы 5 жыл экен. 20 жыл мурун жазылган китептер бар экен. Ал талап болбойт, аны үйрөнгөн нерсе келечек керек болбойт да. Заман улам алдыга кетип атат, биз аркада калып кетебиз да. Парламентте баягы эл өкүлү болбой калсаңыз, эми 2020-жылкы шайлоодо өтпөй калсаңыз, бизнеске кетесизби же ушул билим берүү тармагындагы ишиңизди улантат билим берүү тармагы. Мен өз кичинекей кыялым болчу, үй бүлөм менен бир бала бакча, анан бир мектеп, анан бир университет ачабыз келечекте деп. Жакшы кыял экен. Бала бакчабыз буюрса биз өзүмүн чогуу ишкерлер менен чогуу ош шаарына курдук. Анан ал жерде 3 жаштан англис тил үйрөтөбүз. Анан ал жерде азыр оштогу эң кыйындар уже кезекте турат берем деп. Анан мектепке дагы бир имарат мен өзүм эмес, өзүм пикирлешим менен алып бергенбиз. Мектеп ачылса, анан негизи Бишкекте жогорку окуу жайы калган экен да. Бишкекте Аутса, Манас, Ататүрк деген күчтүү мектептер бар, бирок түштүктө жок да. Анткени ошол экстремизм, терроризм, Сирияга кеткендер ошол жактан чыгып атат. Анын тамыры билим берүү деңгээлинин төмөндүгүнөн. Эгер биз балдарыбызга татыктуу билим бере албасак, алар караңгы болот да, алда оңой алып кетип калат. Ошон үчүн бул жака көңүл буруш керек. Мен эгер мага жараткан өмүр берип, ден соолук берсе, ушул жак менен иштейм буюрса. Тилегиңиз кабыл болсун. Анда сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынан Абдывахап Нурбаев болду. Ушуну менен кечээ, бүгүн, эртең саясат тууралуу ачык талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо уланта берет. Толкунда калыңыздар.